23-бөлүм. Падыша киши жиберип жүйүт менен Иерусалимдеги бүт аксакалдарды чогултту. Падыша Теңир үйүнө келди. Аны менен бардык жүйүттөр, Иерусалимдин бүт тургундары, ыйык кызмат кылуучулар, пайгамбарлар, кичинесинен чоңуна чейин бүт эл келди. Ал Теңир үйүнөн табылган мыйзам китептеги бардык сөздөрдү угуза окуду. Андан кийин падыша бийик жерге чыгып, Теңирдин жолу менен жүрүш үчүн, анын осуяттарын, буйруктарын жана мыйзамдарын жан дили менен чын жүрөктөн аткарыш үчүн, ушул китепте жазылган келишимдин сөздөрүн аткарыш үчүн Теңирдин алдында келишим түздү. Эл келишимге кошулду. Анан падыша башкы ыйык кызмат кылуучу Хилкияга, андан кийинки ыйык кызмат кылуучуларга жана босогодо турган күзөтчүлөргө Ашейра үчүн, Баал үчүн жана бүткүл асман кошуулундары үчүн жасалган бардык нерселерди Теңирдин ибадатканасынан алып чыгып, Иерусалимдин сыртында Кидрон өрөөнүндө өрттөп, күлүн Бейтелге жеткирүүнү буйруду. Жүйүт шаарларындагы Иерусалимдин айланасындагы бутканаларда жипар жыттуу зат түтөтүп туруу үчүн жүйүт падышалары койгон буткана кызматчыларын кызматынан четтетти. Алар Баалга, күнгө, айга, жылдыздарга, бардык асман кошуулундарына жипар жыттуу зат түтөтүшчү. Анан ал Ашейра мамысын Теңир үйүнөн Иерусалимдин сыртындагы Кидрон суусуна алып чыгып, Кидрондун жээгинде өрттөп, күлгө айлантып, жалпы элдин көрүстөнүнө ыргытты. Анан Теңирдин ибадатканасынын жанындагы бачабаздардын үйүн талкалады. Ал жерде аялдар Ашейрага кийим токушчу. Жүйүт шаарларындагы буткана кызматчыларынын баарын алып чыкты. Гебадан Беершебага чейинки буткана кызматчылары жипар жыттуу зат түтөткөн бутканаларды булгады. Дарбазалардын алдындагы бутканаларды, шаар башчысы Жошуянын дарбазасынын кире беришиндеги буткананы жана шаар дарбазасынын сол жагындагы буткананы кыйратты. Ошондой болсо да бутканалардын кызматчылары Теңирдин Иерусалимдеги курмандык чалынуучу жайында курмандык чалышчу эмес, бирок өз бир туугандары менен бирге ачыткысыз нан жешчү. Эч ким уулун же кызын Молохко арнап курмандыкка чалбаш үчүн Ином уулдарынын өрөөндөгү Топетти булгады. Парбаримдеги Эбнух Нетан Мелехтин бөлмөлөрүнүн жанындагы Теңир үйүнүн кире беришине жүйүт падышалары күнгө арнап койгон аттарды алып таштады. Күнгө арналган майдан арабаларды өрттөп жиберди. Падыша жүйүт падышалары курган Ахаздын үйүнүн чатырындагы курмандык чалынуучу жайларды, Теңир үйүнүн эки короосуна Менаше курган курмандык чалынуучу жайларды бузуп кулатты. Алардын күлүн Кидрон суусуна ыргытты. Иерусалимдин алдынан Зайтун тоосунун оң жагына Сидондун жийиркеничи Ашейра үчүн, Мааптын жийиркеничи Кемош үчүн, Амон уулдарынын жийиркеничи Милком үчүн Исраил падышасы Сулайман курган бутканаларды падыша булгады. Балбалдарды талкалап, Ашейра мамыларын кыйып, алардын ордун кишинин сөөктөрү менен толтурду. Ошондой эле Бейтелдеги курмандык чалынуучу жайды, Исраилди күнөөгө батырган Небат уулу Жарабам курган буткананы кыйратып, өрттөп, күлгө айландырды. Ашейра мамыларын өрттөп жиберди. Анан Жошуя көз чаптырып, тоодогу мүрзөлөрдү көрдү. Киши жөнөтүп, мүрзөдөн сөөктөрдү алдырып, курмандык чалынуучу жайда өрттөдү. Кудайдын кишиси алдын ала айткан Теңирдин сөзү боюнча аны булгады. Анан Жошуя мен көрүп турган эмне деген эстелик деп сурады. Шаардын тургундары ага мындай дешти: бул жүйүт аймагынан келген Кудайдын кишисинин мүрзөсү. Ал Бейтелдеги курмандык чалынуучу жайды эмне кыларыңды айткан. Ошондо ал: аны жайына койгула. Анын сөөгүнө эч кимге тийбегиле деди. Ошентип анын сөөгүнө жана Самариядан келген пайгамбардын сөөгүнө тийишкен жок. Жошуя ошондой эле Исраил падышаларынын Теңирди каардантып курган Самария шаарларынын бийик жерлериндеги бутканалардын баарын Бейтелдегидей кылып кыйратты. Ал жердеги курмандык чалынуучу жайлардын үстүндө буткана кызматчыларынын баарын мууздап өлтүрүп, кишилердин сөөгүн өрттөп, Иерусалимге кайтып келди. Анан падыша бүткүл элге мындай буйрук кылды: бул мыйзам китепте жазылгандай, өзүңөрдүн Кудай Теңиригерге арнап Пасах майрамын өткөргүлө. Анткени мындай Пасах Исраилди башкарган башкаруучулардын убагынан бери өткөрүлө эле келе. Исраил жана жүйүт падышаларынын убагында да өткөрүлгөн эмес. Жошуя падышанын падышачылыгынын 18-жылында Иерусалимде Теңирге арналган ушундай Пасах майрамы өткөрүлдү. Теңир үйүнөн ыйык кызмат кылуучу Хилкия тапкан китепте жазылган мыйзам сөздөрдүн аткарыш үчүн Жошуя жүйүт аймагында жана Иерусалимде пайда болгон өлгөндөрдү чакыруучуларды, сыйкырчыларды, терафимдерди, жасалма кудайларды, жийиркеничтерди жок кылды. Мусанын бардык мыйзамдары боюнча Теңирге бүт жүрөгү менен, жан дили менен, бардык күчү менен берилген Жошуядай падыша буга чейин да, мындан кийин да болгон эмес. Бирок Менаше Теңирге акарат келтирип, аны каарданткан үчүн Теңир жүйүткө каарданганын токтоткон жок.
Теңир мындай деди: "Мен Исраилди таштап койгондой жүйүттү да таштап коем. Өзүм тандап алган ушул Иерусалим шаарында менин ысымым ошол жерде болот деп айткан үйдү да таштап коем." Жошия жөнүндө жана анын кылган бардык иштери жөнүндө Жүйүт падышаларынын тарых китебинде баяндалып жазылган. Анын тушунда Мисир падышасы фараон Нехо Ашур падышасы менен согушуу үчүн Эфрат дарыясын көздөй жөнөдү. Ошондо Жошия падыша анын алдынан чыкты. Нехо Жошияны көрүп, аны Мегидодо өлтүрдү. Кулдары анын өлүгүн майдан арабага салып, Мегидодон Иерусалимге алып келип өз мүрзөсүнө коюшту. Ал жердин эли Жошиянын уулу Жаахазды падыша кылып майлап, атасынын ордуна такка отургузушту. Жаахаз такка отурганда 23 жашта эле. Ал Иерусалимде 3 ай падышачылык кылды. Анын энесинин аты Хамутал, ал Либналык Жеремиянын кызы болчу. Ал аталарындай болуп бардык нерседе Теңирге жакпаган иштерди кылды. Ал Иерусалимде падыша болбошу үчүн фараон Нехо аны Хамат жериндеги Риблада каматып, ал жерге 100 талант күмүш, 1 талант алтын салык салды. Фараон Нехо Жошия уулу Элиякимди атасы Жошиянын ордуна такка отургузуп, анын атын Жаяким деп өзгөрттү. Жаахазды болсо Мисирге алып кетти, ал ошол жерде өлдү. Жаяким фараонго күмүш да алтын да берип турду. Ал фараондун буйругу боюнча күмүш берип туруш үчүн жерди баалады. Фараон Нехого берип туруш үчүн ал ошол жердеги элге, ар бир кишиге жерине жараша алтын күмүш төлөттү. Жаяким такка отурганда 25 жашта эле. Ал Иерусалимде 11 жыл падышачылык кылды. Анын энесинин аты Зебуда, ал Румалык Педаянын кызы эле. Ал өзүнүн аталарындай болуп бардык нерседе Теңирге жакпаган иштерди кылды. 5-бөлүм. Адамдардын арасынан тандалып алынган ар бир башкы ыйык кызмат кылуучу адамдар үчүн Кудайга кызмат кылууга, алардын күнөөлөрү үчүн алып келген тартуулар менен курмандыктарын Кудайга алып келүүгө дайындалат. Өзү да алсыз болгондуктан түркөй жана адашкан адамдарга ырайымдуу мамиле кыла алат. Ошондуктан ал Кудайга өз күнөөсү үчүн да, элдин күнөөсү үчүн да курмандык алып келиши керек. Адам башкы ыйык кызмат кылуучу болуу урматына өзү ээ боло албайт. Ал бул урматка Арун сыяктуу Теңир тарабынан чакырылганда гана ээ болот. Ошол сыяктуу эле Машаякта башкы ыйык кызмат кылуучу болуу даңкына өзү ээ болгон жок. Сен менин уулумсуң, бүгүн мен сенин атаң болдум деген Кудай аны даңкка ээ кылды. Башка бир жерде ал мындай дейт: сен Малкиседек даражасындагы түбөлүктүү ыйык кызмат кылуучусуң. Ал адам болуп жашап жүргөн күндөрүндө өлүмдөн алып калалчу Кудайга катуу үн менен сыйынды. Көз жаш менен жалбарды. Кудайды урматтагандыгы үчүн анын сыйынуусу угулду. Ал Кудайдын уулу болгонуна карабастан азап чегүү аркылуу моюн сунууга үйрөндү. Жеткилеңдикке жеткен ал өзүнө моюн сунган адамдардын баары үчүн түбөлүктүү куткарылуунун булагы болуп калды. Кудай тарабынан ага Малкиседек даражасындагы башкы ыйык кызмат кылуучунун наамы берилди. Бул тууралуу көп эле нерсени айтышыбыз керек эле, бирок силердин түшүнүшүңөр кыйын. Анткени силер угууга жөндөмсүз болуп калдыңар. Убакыт боюнча алып караганда силер окутуучу болуп калышыңар керек эле, бирок силерге кайрадан Кудай сөзүндөгү окутуунун алгачкы негиздерин үйрөтүш керек болуп калды. Силерге күчтүү тамак эмес, сүт керек. Ким сүт менен азыктанса, ал чындык сөзү боюнча тажрыйбасыз, анткени ал аленаристе. Күчтүү тамак болсо акыл сезими жаман жакшыны айырмалай билүүгө көнүккөн жеткилең адамдар үчүн. 2-бөлүм. Сиондо сурнай тарткыла, менин ыйык тоомдо чуу көтөргүлө. Жердин бардык тургундары титиресин, анткени Теңирдин күнү келе жатат, анткени ал жакын. Ал караңгылыктын жана караңгынын күнү, ал булуттуу жана тумандуу күн, тоолордун үстүнө чачыраган таңкы жарыктай болуп, сансыз көп жана күчтүү бир эл келе жатат. Мындай эл кылымдардан бери болгон эмес, мындан ары да укумдан тукумга болбойт. Анын алдындагы от жалмап жатат, ал эми артындагы жалын куйкалап жатат. Жер анын алдында эйден багы сыяктуу, ал эми анын артында эң калган талаа сыяктуу, андан качып кутулган эч ким жок. Анын көрүнүшү аттардын көрүнүшүндөй. Алар атчан аскерлердей чаап келе жатышат. Алар тоолордун чокусундагы арабалардын дүңгүрөгөн добушундай, саманды жалмаган жалындаган оттун чартылдагындай согушка тизилген күчтүү элдей чаап келе жатышат. Аны көргөндө элдер титиреп жатышат. Бардыгынын өңү кумсарып жатат. Алар жоокерлерге окшоп жүгүрүп келе жатышат. Эр жүрөк аскерлерге окшоп дубалдарга чыгып жатышат. Ар бири өз жолу менен келе жатат, өз жолунан адашпай келе жатат.
Алар бири-бирин жөөлөбөй, ар бири өз жолу менен келе жатат. Найзаларга жыгылып жатышат, бирок эч кандай зыянга учурашкан жок. Шаарды аралап чуркап жүрүшөт, дубалдарга чыгып жатышат. Үйлөрдүн үстүнө чыгып жатышат, уурларга окшоп терезелерден кирип жатышат. Алардын алдында жер титиреп жатат, асман солкулдап жатат, күн менен ай күңүртөнүп жатат, жылдыздар да өз жарыгын жоготуп жатат. Теңир өз аскерлеринин алдында үн салып жатат. Анткени анын кошууну сансыз, анын сөзүн аткаруучу өтө кубаттуу, анткени Теңирдин күнү улуу жана өтө коркунучтуу. Ага ким туруштук бере алат? Бирок Теңир азыр да мага бүт жүрөгүңөр менен, орозо менен, ый менен, өкүрүк менен кайрылгыла деп жатат. Кийимиңерди эмес, жүрөгүңөрдү тыткыла. Кудай Теңириңерге кайрылгыла, анткени ал жакшы жана боорукер, чыдамдуу жана абдан ырайымдуу. Ал алаамат жиберген үчүн өкүнөт. Ким билет, балким ал боор оруп, силердин Кудай Теңирге арнаган нан курмандыгыңарды, куюлуучу курмандыгыңарды батасын калтырар. Сиондо сурнай тарткыла, орозо белгилегиле, жыйын жарыя кылгыла. Элди чогулткыла, жыйын чакыргыла, карыяларды чакыргыла, жаш уландарды, эмчектеги нарселерди чогулткыла. Күйөө өз үйүнөн, колуктуу өз бөлмөсүнөн чыгып келсин. Теңир үйүнүн кире бериш бөлмөсү менен курмандык чалынуучу жайдын ортосунда ыйык кызмат кылуучулар, Теңирдин кызматчылары. Теңир өз элиңди ая, өз мурасыңды шылдыңга калтырба, башка элдер аны кордошпосун, элдер арасында булардын Кудайы кайда деп айтылган сөздүн эмне кереги бар деп ыйлашсын. Ошондо Теңир өз жерине жан тартты, өз элин аяды. Теңир өз элине мындай деп жооп берди: мына, мен силерге дан, шарап жана зайтун майын жиберем. Аларга тоесуңар, мындан ары силерди башка элдерге шылдың кылдырбайм. Түндүктөн келген душманды силерден алыстатып, суусуз ээн жерге кууп жиберем. Анын алды жактагы аскерин Чыгыш деңизине, арт жактагы аскерин Батыш деңизине кууп жиберем. Ошондо андан өтө сасык жыт чыгат, андан каңырсыган жыт көтөрүлөт, анткени ал көп жамандык жасады. Жер, коркпо, кубан, шаттан, анткени улуу Теңир муну кыла алат. Коркпогула, жаныбарлар, анткени чөлдөгү жайыттар көгөрөт. Дарак өз мөмөсүн берет, анжыр менен жүзүм сабагы өз күчүн көрсөтөт. Силер да Сион уулдары, Кудай Теңириңер жөнүндө кубангыла, шаттангыла, анткени ал өзүнүн ырайымы менен силерге жамгыр берет. Силерге эрте жамгыр менен кеч жамгырды мурункудай жаадырат. Кырмандардан толот, жүзүм сыгылуучу жай жүзүмгө, май сыккыч майга толот. Силерге каршы жиберген өзүмдүн калың аскерим болгон чегиртке, курт, коңуз жана кыркаяк, ошол жылдары жеп койгон баардык нерсенин ордун толтурам. Тойгончо жейсиңер, тоесуңар. Силерге керемет көрсөткөн Кудай Теңириңердин ысымын даңктайсыңар. Менин элим түбөлүккө шылдың болбойт. Ошондо менин Ысрайылдын арасында экенимди, силердин Кудай Теңириңер экенимди, менден башка Кудай жок экенин билесиңер. Менин элим түбөлүккө шылдың болбойт. Ошондон кийин мындай болот: мен ар бир адамдын үстүнө өз рухумду төгөм. Ошондо уулдарыңар менен кыздарыңар пайгамбарчылык кылышат, карыяларыңар түш көрүшөт, жаш балдарыңар көрүнүш көрүшөт. Ошол күндөрү мен кулдардын үстүнө да, күңдөрдүн үстүнө да өз рухумду төгөм. Асманда да, жерде да жышаандарды көрсөтөм. Алар кан, от жана көтөрүлгөн түтүн. Теңирдин улуу, коркунучтуу күнү келер алдында күн караңгылайт, ай кандай болуп кызарат. Ошондо мындай болот: Теңирдин ысымын чакырган ар бир адам куткарылат. Анткени Теңир айткандай, Сион тоосунда жана Иерусалимде куткарылуу болот. Теңир өзү чакырган адамдар да куткарылышат. 141 забур. Дөөттүн үйрөтүүсү, анын үңкүрдө жаткандагы сыйынуусу. Үнүмдү чыгарып Теңирге кайрылгам. Үнүмдү чыгарып Теңирге сыйынгам. Анын алдына сыйынуумду төккөм, ага зар муңумду ачкам. Мендеги рух алсырап калганда, менин жолумду сен билгенсиң. Алар мен жүргөн жолго жашыруун торлорун жайышкан. Оң жагымды карасам, эч ким мени тааныбайт. Мен үчүн башка алкалар жер жок. Эч ким менин жаным үчүн кам көрбөйт. Теңир, мен сага мындай деп кайрылдым: сен менин башка алкалар жайымсың, тирүүлөр жашаган жерде менин үлүшүмсүң. Менин заарыма кулак сал, анткени ушунчалык алсырап калдым. Мени куугунтукка алгандардан куткар, анткени алар менден күчтүүрөөк. Жанымды зындандан чыгар, сенин ысымыңды даңктайын. Мага ырайым кылсаң, менин тегерегиме адил адамдар чогулат.